Темир жолчулар темир жолдун боюнда жайгашкан Чүй облусунун Ысык Ата районунун Кант мэриясында жергиликтүү тургундарына билим берүү мекемелеринин жана мектептердин окуучулары арасында темир жол коопсуздугун алдын алуу боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүштү. Темир жолчулар мындай түшүндүрүү иштерин жыл сайын тынымсыз жүргүзүп турушат. Жолугушууда белгиленгендей, көп учурда адамдардын кайдыгерлигинен темир жол кырсыктары катталып келет. Быйыл жыл башынан бери жалпысынан 76 окуя катталса, анын 67 учурун машинисттер убагында поездди токтотуп калууга үлгүрүшкөн. Темир жолдогу кырсыктардан 3 адам аргандай жаракаттарды алып, 6 кишинин өмүрү кыйылган. Кыргыз темир жол ишканасы ар бир күтүүсүз тез поездди токтотууда чоң каржылык чыгымдарга туш болуп келүүдө. Биздин мектеп темир жолго Кант шаарынын темир жолуна жакын жайгашкандыктан ата-энелерден да суранат элем, балдары менен ушул эме жөнүндө да айтыш керек. Жол эрежеси жөнүндө, темир жол эрежеси жөнүндө. Жакында эле кече случай болду. Жаңы жасаган вагонубуз бар, VIP вагон деп коет. Аны таш менен уруп, бир терезеси 52 000 сомго айланды. 52 000 сом. Бул абдан эле чоң ушерп. Мамлекетке дагы деги эле жаман көрүнүш. Кармалган балдар эң улуусу эле 13 жаштагы бала экен. Эми бул кандай эме, ата-энеси бул мыйзам чегинде жок экен. Булар демеге сурак калган. Ата-энелери төлөп берди. Эми бул уят, ошондой иштер кайталанбаш үчүн ар бир мектепти, училищаны, техникумду, окуу жайларды, айыл өкмөттөрдү, мэрияларды жакын жайгашкан аймактардын баарын кыдырып, түшүнүк иштерин алып баратабыз.